Барыбызга маалым, Кыргызстанда 28 ноябрь Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо күнү деп белгиленген. Ага ылайык жергиликтүү бийлик Баткен областында даярдыктар өз нугунда деп ишендирет. Бул саясий өнөктүктү таза, тынч адилет өткөрүү мамлекеттик органдардын негизги милдети экени талашсыз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону уюшкандыкта өткөрүү боюнча Баткен облусунун аймагында өткөрүү, жогорку деңгээлде өткөрүү боюнча атайын штаб комиссия түзүлгөн. Бүгүнкү күндө ошол комиссиянын штабтын 2 жолку отуруму болду. Отурумда тиешелүү мамлекеттик жетекчилерге, кызматтарга тапшырмалар коюлду. 218 шайлоо участкасы болуп, шайлоочулардын жалпы саны 305.053 адамды бүгүнкү күнгө эмеге ушундай адам түзүлдү. Облус боюнча 3 шайлоо округу түзүлдү. Биринчи Лейлек округу, экинчи Баткен жана үчүнчү Кадамжай шайлоо округтары болуп. Ошол шайлоолорду өткөрүү боюнча 218 шайлоо участкаларынын ар бирине шайлоочулардын алдын ала тизмелери илинип, бүгүнкү күндө облустун аймагында идентификациядан өткөрүүчү 230 аппарат жеткирилип, шайлоо участкаларында иш жүрүүдө. Штабтын отуруму болгондо биз ар бир тиешелүү жетекчилерге шайлоого карата мыйзам бузуучулук фактылары боюнча ыкчам иштерди алып баруу, добуш сатуу боюнча фактыларын алдын алуу боюнча иш аракеттерди жүргүзүү, шайлоо участкаларындагы шайлоого тийиштүү аппараттардын коомсуздугун камсыз кылуу, район шаарлардын аймагындагы биометрикалык каттоодон өтө элек жарандарды каттоодон өткөрүү боюнча тапшырмалар коюлду. Бул ирет шайлоо мурдакы шайлоолордон айырмаланып, талапкерлер партиялык тизме менен жана өзүн өзү көрсөтүү жолу менен барат. Учурда талапкерлерди көрсөтүү иши аяктады. Баршай коомдун маалыматында бир мандаттуу округтан өзүн өзү көрсөтүү жолу менен Баткен областында 3 округтан 40 адам шайлоого катышуу үчүн БШКга арыз менен кайрылды. Алардын 4-өө аял. Ал эми жалпы партиялык тизме менен катышууну көздөгөн партиялардын саны 73. Баткен облустун аймагы 3 шайлоо округуна бөлүнгөн, бир мандаттуу. Лейлек, номер 1, номер 2 Баткен, номер 3 Кадамжай. Лейлек шайлоо округуна 9 талапкерден ниети бар айыл өздөрүн көрсөтүшкөн. Баткен шайлоо округуна 11 талапкер. Анан Кадамжай шайлоо округуна 19 талапкер өздөрүнүн ниетин көрсөтүп, арыздарын тиешелүү документтерди тапшырышты. Эми Борбор шайлоо комиссиясы 28-29 октябрга чейин булардын документтерин текшерип, мисалы соттуулугуну, башка өлкөнүн жарандыгыны, жана дипломдорун билесиздер, азыркы шайлоодо Жогорку Кеңеш депутаттарынын жогорку билимдүү болуусу тийиш болуш керек, ошол дипломдорун текшеришет. Өзүңүздөр билесиздер, шайлоо аралаш система боюнча өтөт. 90 депутаттын ичинен 54 баягы партиялык тизме менен шайланат. 36 немеси жанагы депутат бир мандат шайлоо округтардан шайланат. Ошондо шайлоо күнү шайлоочу билүүгө туура келиш керек. Жанагы 2 бюллетень берилет шайлоочуна шайлоо күнү. Бирөөсү түстөрү да башка болот. Ошондо бир мандат шайлоо округунан, мисалы Баткен шайлоо округуна азыр 11 талапкер дедим. Булар Борбор шайлоо комиссиясынан бекитилгенден кийин эми бюллетеньге булар түшөт. Чүчүк кулак аркылуу номерлер менен аралашып түшөт. Ошондо шайлоочу кирип, ошол бюллетеньди бир талапкерге эле добуш берет. Ал эми наркы партиялык тизме боюнча келгендер боюнча айтсам, нар бюллетеньде мисалы 20 партия болсо, алардан чүчүк кулак аркылуу номерлер белгиленет, коюлат. Анан ошондо 20 партия тизмеси түшөт, оң жагына квадратка шайлоочу белги коюш керек. Укук коргоо органдары мыйзам бузууга жол бербөөнүн үстүндө иштеп жаткан чагы. Бул күндөрү коомдук коопсуздукту камсыз кылууга укук коргоо органдары тартылары айтылды. Белгилей кетсек, алдындагы шайлоонун жыйынтыгы менен парламентке 90 депутат шайланат. Анын 36-сы бир мандаттуу округтан, 54-ü партиялык система менен. Жасмина Сайдиманова, Тайырбек Исманалиев, Салам Медиа, Баткен.